Ассаламу алейкум, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору, ошондой эле адилеттүү жарандар, YouTube каналынын көрөрмандары, хейтерлери баарыңарга ысык салам. Мына мен азыр илгерки Ленин, азыр Байзаков проспектинде турам. Эсиңерде болсо бир 4-5 жыл мурун могул жерге жанагындай коюп атканда магазин дүкөн коюп атканда ошондо биз тартып могул жерден бир арчаны кыркып, мындай чоң арчаны магазин орнотуп атканда биз ошол YouTube'дан чыгарып, ал магазинди алдырып, ошондо ушул не дарак билбейм, арча десең бирөө арча эмес дейт, бирөө можжевельник дейт, бирөөсү башкасы. Мына ошондо 4-5 жыл мурун ошону эккен. Ошондо Зеленхоздун начальниги, азыркы шаардык кеңештин депутаты Набек эле. Ошондо айтам, Набек, ошол ёлкаларды эле эге бересиңерби? Бир мындай көлөкө бере турган, тез өсө турган дарак экпейсизби десем, бакыт бул убактылуу. Бул убактылуу, могу жаз келсин, ошондо берги тез өсө турган, көлөкө бере турган дарак эгебиз деген эле. Ону арасына уже 4-5 жыл өтүп кетти. Орустарда бир макал бар. Нет ничего постоянное, чем временное депчи. То есть убактылуу деген нерсе бул түбөлүккө калат экен да. Мына карагыла, 4-5 жылдан бери ошол эккен дарактары кандай сайса ошо боюнча эле, по-моему, 1 сантиметр ham чоңойгон жок. Ошого Жалал Абадтын Зеленхоздорго айтканбыз, Озекиде эле айтканбыз, ушул жерге башка дарак эккилечи сураныш депчи. Ушул видео чыгарбай эле жөн эле айтканбыз. Бирок видеого чыгарсаң жасалышы мүмкүн экен, анда дагы 100% кепилдик жок, жасалат деген. Бирок дагы эле кайра суранып кетет элек шаардын башкармалардан. Бул мына центрге мындай көлөкө бере турган, сонун тез өсө турган дарак эгип койсоңор, бул эле жерге эмес, нар жактарга да мындай могул жерге остановканы буздуңар, эми ордуга озеленение болот дегениңерге 2 жыл болуп атат. Бирок ошо боюнча кыймылдабай турат. Эмне тормоз болуп атат билбейм, бирок ал жерге банкоматтар коюлуп кетиптир. Ошол оюңарды айтсаңар, туугандар, туура эле айтып атамбы же натурабы?